депутатский корпус бар го, биздин депутаттык немебизчи аябай төмөн түшүп кетиптир элдердин арасындачы. Тилекке каршы мен түшүнөм, бул көп жагдайларга байланыштуу. Бирок сиз баягы конституциянын гаранты катары мен сизден суранып кетет элем да, ушул депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз. Бул мен элдин арасындагы айтып аткан жокмун. Элдин арасында сөз жүрө берет. Ал туура эле нерсе. Мен ушул министрлердин арасында болуп атканда, мисалы биз министрлерге барганда биз өзүбүздүн көйгөйүбүз менен барбайбыз, Садыр Нуркожоевич. Биз барсак биз элдин көйгөйү менен барабыз, элдин суроолорун чечкенге барабыз. Кабыл албаганга аракет кылат. Биз көп убакыт мен мисалы жана немеде эле күтүп калам, жанагы азыр билесиз, ар бир министрликтерде охрана бар, жанагы милиция коюп койгон эшиктин алдындачы. Ошол жерде күтүп турасың, мисалычы. Көп убакыт күтүп калган күндөр болот да ал жердечи. Эми мен айтпайм, жалаң эле биз иштешибиз керек, же андай сыяктуу нерселер эмес. Просто мыйзамдуулукту ордуна алып келип коюшту суранып атам да сизденчи. Мыйзам боюнча кандай кабыл алыш керек болсо ошо, мыйзам боюнча кандай жазылган болсо ошо мыйзамдуулук алып келишти. Рахмат. Рахмат, Эрулан мырза. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ал министрден же менден, президенттен эмес. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн. Майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан? Депутат деген орчундуу маселени көтөрүш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн жалпы маселени көтөрүш керек. Анан бир болор болбос бирдеме менен неме кылып атсаңар, ал өзүңөрдөн ал. Министрлерди болсо мен депутаттарды күтүүсүз кабыл алганга шарт түзүп бергиле. Эми депутат элдин өкүлү, антип коридордо же болбосо тетиги немеде туруп калбасын. Депутат барса неме кылгыла, кабыл алгыла дароо эле. Кезексиз кабыл алгыла. Жеке маселеси менен барса дароо жөнөтүп койсоңор болот. Эгерде мамлекеттин маселеси менен Эрулан мырза айткандай барса, керек болсо 1 саатты баарлашкыла да ошол маселени чечкиле. Анан жеке маселе менен баргандар да көп да. Жеке маселе менен жүргөндөрдү да көрүп атпайбызбы?